Ишкавандын негизги чоң көчөсүндө тротуар жок. Бул маселе бир канча жылдан бери көтөрүлүп, бирок чечилбей келет. Көчө тар болгондуктан адамдар менен автоунаа аралаш жүрөт. Бир эле ички көчөдө кеминде 30дан ашык бала бар. Алардын мектепке барып келүүсүндө кооптонобуз дешет ата-энелер. Мында ички жолдор ондоп саналат. Буга чейин 14 жаштагы баланы да жолдон автоунаа уруп кеткен. 6 балам бар. Бир кызым эң кичинеси. Мына Ишкаванга барат. Анан калганы 4 эмеге барат. Запныйдагы 60 жылдыкка. Анан биздин көчөбүз действительно тар мына жерде. Тротуар жок. Кээде маршруткалар аркы көчөдөн токтоп коет. Ошондо жол менен келгенге туура келет. Кээде мына жактан өткөрүп токтотуп койсо, как раз жол менен келгенге туура келет. Тургундардын айтымдарында кышындасы жол тайгак болуп, жолдо бараткан адамдын өмүрүнө экесе коркунуч жаралат. 2013 жылы тротуар салынат делип, жол жээгиндеги бактарактар кыйылган. Кийин белгисиз себептерден токтоп калган. Азыр тротуар боло турган жерди тосуп алган жарандар да бар. Мына жаныбызда үй турат, бул соседимде кошунабыз болот да. Чымчыктында уяс бузулбасын дейсиң, ошону адамгерчилик кылып биз да кайрыла албай жүрөбүз. Негизи ушул жерге да документ жасап берип коюшкан да. Эми кантесиң, мына жактан келат эле бул жака токтоп калышат. Эми ушуну берген адамдар өздөрү түшүндүрүп, чыгымын төлөйбү, эми ошол жагын чечип бериш керек да. Мына жерден маршруткадан түшкөндө кыштын күнү мына арыкка түшүп кеткен кошуналарыбыз болгон да. Ошолор дагы айткан 2-3 жолу түшүп кеттик деп, чоң аялдар түшүп кетет экен. Мына азыр биринчи үйдөгүнүн баласын 14 жашар баласын ушул жерден уруп кеткен. Мен баягы тарттыргандан кийин болуптур да. Ушул жерден чоң эле баланы уруп кеткенден кийин эми кичинекейлерди айтпай эле коеюн да. Тротуардан сырткары негизги көчөдө жарык да жок. Буга чейин иштеп келген дешет жашоочулар. Караңгыда дүкөнгө баруунун өзү эле машакат. Айылдагылар буга чейин бир канча көйгөйлөрүн өздөрү чечишкен. Эми тиешелүү тарап шарт түзүп берүүсүн талап кылышат. Бүт окуучулар чыгат бу жердечи. Биздин өзүбүз көчөбүздөн бир 30дан ашык окуучу чыгат да. Саат эртең менен чыгат, кечинде. Кечинде капкараңгы болот. Кыштын күнүндө эртең менен караңгы болот. Саат 8 окуга жүрүшөт да. Караңгы болот. Кечинде саат 6-та келип уже караңгы болот. Көчө жарык жок иштегендай. Освещение жок. Мурда коюлган освещение. Коюлган тыттын аркасына коюлган, столдар тыттын аркасына турат. Тыт өскөндөн кийин жарык көчөгө тийбейт. Анда кичинекей лампочкаларды коюп коюшкан. Ушу жарыгыраак кылып, чоңураак лампочкалар коюп, атайын мындай освещение жасап берсе жакшы болмок эле өкмөт. Ишкаван айылынын башчысы менен байланышканыбызда бул маселе быйыл толук түрдө чечиле турганын билдирди. Ал эми Кызыл Кыштак айыл өкмөтүнүн башчысы Хамидулла Мадалиев бул маселе 2023 жылы каралат дейт. Эки жетекчиден 9 жыл баштагы жолдун жээги тазаланганынан кабары жок экен. Анан бул маселени мен 2023 бюджетте каралган эмес дедим. Тротуар маселесин карайбыз. Быйылкы жылдын бюджетине киргизилген эмес. Кийинки жылдын бюджетине киргизебиз. Бул жылы жолго чыгып кеткен курулуштар алынып, тротуар салынууга даярдалат. Ал эми жарыктандыруу боюнча Ош Электро бизге штраф салган. Учурда соттошуп жатабыз. Маселе чечилгенден кийин толук жарыктандыруу берилет. Чечилгенден кийин Уда берсе айыл өкмөт өзү нымасы алып туруп. Кызыл Кыштак айыл өкмөтүнө 7 айыл кирет. Бир жылдык бюджети 39 миллион сом. Быйылкы жылы Ишкаван айылында стадион курулуп жаткандыктан негизги каражатты ошол жака жумшап жатабыз дейт айыл өкмөтүнүн башчысы. Зыягүл Болот кызы, Алтымыш Жантемир уулу, ТМЖ жаңылыктары.